бири-бирибизге болгон жакшы мамилени бул түбөлүк эреже деп ойлойм да. Бул эч качан өзгөрбөйт. Кудай буйруса биздин ынтымактуу оюнубуз мындан ары да ынтымагы бекем болсун. Бири-бириңерге кечиримдүү болгула. Жигиттер, бул оюн ынтымак оюн. Бул жерге келгендер, мына мисалы бирөөдү келип тебелеп кетип, бутун оорутуп, же колун оорутуп, башка кылып, лишь бы биринчиликти алып кетейин деген максат эмес. Мурдагыдай эле сөгүнгөндөр, ойлого түкүргөндөр, группа ойногондор оюндан четтетилет. Сүйлөштүкпү? Анан оюн учурунда мына азыр бардыгыбыз оюн башталды, бардыгыбыз жакшылап угуп алайлык. Топ деген тоголок. Топ тоголок. Мен кыйынмын деген ал оюн көргөзөт. Футбол бул коллективдүү оюн. Бир кишиден зависит этпейт. Коллектив кандай ойносо, ошодон болот. Ошон үчүн жигиттер, мен силер бардыгыңарды чакырып кетем. Бири-бириңерди сыйлагыла, өзүңөрдү кандай көрсөңөр, жаныңарда жигиттерди дагы бөлөк команданын ошондой сыйлагыла, ошондой жакшынакай оюн көргөзгүлө. Поляда оюн учурунда судья силердин кудайыңар дегенде туура эмес болуп калат, атаңар да болот. Сүйлөштүкпү? Атаңарды кандай сыйласаңар, судьяны ошондой сыйлайсыңар. Судья эмне десе, ошол болот. А судья А группага Б группадан, А группага. Судья бири-бирине тартмай жок, судья боло турган жигиттерди айтат. Судьялыкка оюнду мыкты билген жигиттер, анан команданын капитандары болот. Судьянын айткан, дегени деген, судья менен спорт этмей жок. Сүйлөштүкпү? Талашпай жок. Анан жигиттер, дагы бир жолу айтып кетейин, бул оюн учурунда ар кандай себептер болуп кетет. Сөгүнгөнгө, түкүргөнгө, ошол себептерди азыр токтотуп койгула. Сөгүнсөңөр да ичиңерден сөгүнгүлө, сыртыңарга эмоцияңарды чыгарбагыла. Эмоцияңар чыксын, жакшы эмоцияңар. Рахмат, кечирип кой. Жыгылып кетсең дагы туруп келип кечирип сурап. Бири-бирибизди ынтымагыбыз менен, бири-бирибизге болгон сыйыбыз менен жеңейик. Бизди бардыгыбызды ынтымак жеңсин. Бири-бирибизге болгон сый, урмат жеңсин. Жигиттер, дагы бу жерде айта турган сөздөр бар болсо айтып кеткиле экен. Мына бардыгыңарга эркин микрофон.